Урматтуу телекөрүүчүлөр, Республикада Журт саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевдин айланасында бүгүнкү интернет булактарында чыгып жаткан маалыматтар туурасында тез ыкчам түрүндөгү атайын чыгарылыш кылып отырабыз. Анткени себеби бүгүнкү күндө ушул интернет булактарында Камчыбек Ташиевдин Өнүгүү партиясынан талапкер Абдывакаповду ур токмокко алды деген маалыматтар жарыяланып кеткен. Ошондуктан биз бүгүн Республикада Журт саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевди атайын издеп барып таап, өз оозунан окуя кандай болгондугун угуу үчүн келип отурабыз. Саламатсызбы, Камчыбек мырза? Биз сиздин алдыңызга ушул бүгүнкү күндөгү интернет булактарында жарыяланып кеткен маалыматтар туурасында маалымат алуу үчүн келдик. Сизге чоң ыраазычылык билгизели. Бүгүн ушул убактыңызды таап, ушундай болуп аткан окуяга оперативдүү жооп берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бергениңизге. Мынакей ушул интернет булактарында жарыяланып кеткен материалдарды ошо Камчыбек Ташиев Өнүгүү партиясынын талапкер Абдывакаповду ур токмокко алды деген маалымат чыкты. Бунун канчалык чындыгы бар, өз оозуңуздан угалы. Рахмат. Туура айтасыз, мен азыр эле шайлоочулар менен жолугушуудан кайтып келдим. Таран базарда, Тоо тарапта, Сузак районунун Таран базар айылында жолугушуп келдим. Келери менен ушул маалыматтар тараган экен. Бул боюнча мен конкреттүү түрдө өзүм жообун айтып коюшум керек. Себеби дегенде, биринчиден айтарым, бул таза даярдалган, атайлап даярдалган провокация. Муну шайлоонун алдында, ошол добуш берүүнүн алдында биздин партияга карата, мага карата көрсөтүлгөн чоң провокация деп билем. Себеби дегенде, бул киши ошол Манап деген киши бар. Абдуманап. Биз аны Манап деп коебуз. Себеби дегенде, мен ал кишини жакшы тааныймын, көптөн бери жакшы тааныймын. Биз тең туш эле балдарбыз да. Андан сырткары анын өзүнүн кличкасы бар. Ал кличкасын эми айтпай эле коеюн бул жерде. Ошондуктан бул бала мен бүгүн түш төртченде ошол өзүмдү шайлоочуларга даярданып, намаз окуп, эми отурсам эле иним келип калды. Иним келип айтып калды, ошол тигил Манап досуңуз сүйлөшөйүн деп атат. Сизди бир келип кетсе экен офиске деп чакырып атат деп. Хорошо, макул, мен барам дедим дагы, анан бир аздан кийин бир 10 мүнөт өттү, 20 мүнөт өттү, билбейм, бир мен карасам убактым бар экен, саат 3тө жолугушум бар эле, Октябрьский айылында. Ошол Октябрьский айылына саат 3кө чейин убакыт бар экен, кой чакырып атса барып жолугуша калайынчы деп, анан кийин бардым алардын офисине. Мен өзүм машина менен бардым, водителим. Жанымда дагы бир кандидат бар, Мама Юсупов Эркин деген. Жана мен жанында, ар дайым жанында жүргөн досум бар, Абдымиталип деген. Ошол үчөөбүз бардык, кирдим. Кирсем эле ал ушундай возбужденный состоянияда, өзүнчө бир нерсеге даярдангандай, ушундай акыбалда экен да. Кирип эле анан мен ушундай чутумдай өтө грубо кабыл алды да. Мени грубо кабыл алып эле, жакшы жаман сөздөрдү айтып эле, өзүнчө эле бир баягы мукчаша турган стойкага туруп калды да. Мен айттым, сен эмне жинди болгонсуң? Эмне болдусуң? Эмне маселе бар? Эмнеге чакырдың эле? Десем эле, тияк-биякты айтып эле мындай катуу сөздөрдү айта баштады. Катуу сөздөрдү айтып эле мен намысыма тие баштады да. Анан мен айттым, давай, прекращай деп. Ошондой деген маалда эле ал мен уже мындай провокация экенин сезе баштадым ошондо. Мүмкүн ал жерде даже камера да бардыр. Камерабыз ошону баарын тартып алгандыр. Провокациясын мен сезип калдым да. Камераны атайлап коюп койгондур мүмкүн бир жерине. Ошо камерадан эле көрсөңөр болот, эгер тарткан болсочу. Анан кийин бул келип эле мага асылып калды. Асылып эле футболкаман кармап, мен ал жерге тапочкачан баргам. Домашний тапочка менен, трикочон, футболкачан. Себеби мен досум чакырып атса барып келейинчи, эмне болду экен деп бардым эле да, убакыт бар эле. Анан асылып эле, футболкам асылып эле, тартты эле, футболкам айрылып кетти. Футболкам мындай айрылып кетти. Анан мен ошондо жиним келип кетти дагы. Анан туртуп койдум.
Болду. Башка эч нерсе кылган жокмун. Аны ал өзүн ургулап эле, мына сен мени урдуң, мына сен мени соктуң, мен эми азыр журналисттерди чакырам, мен азыр заявление жазам деп эле өкүрүп бакырып, ошентип отуруп, чалышып отуруп эле столго жыгылды ошол жерде. Тарак-турак болду, ушундай эле мындай болуп калды. Мен ордумда эле турам. Мына мен кол, полум, бет, сетим эч нерсе болгон жок. То есть мен аны урсам, же бир нерсе болсом, кол полумда бир нерсе калат эле, же башка болот эле. Анан кийин эле ай мен кабыргам сынды, мен кабыргамды сындырып койдум деп эле бакырып калды. А мен айттым, кой, уят эми, мен кетейин бул жерден. Бул жерде бул атай бир нерсе уюштурган турбайбы? Дедим дагы бурулуп чыгып кеттим. Болду, ошол болду. Бирок мен ал кишини билчүмүн да. Мурда эле муну көптөн бери билген бала. Но бирок муну мынчалык ушундай бир айванчылыкка барат деп ойлогон эмес элем да. Ушул чыккан эле маалыматтарда бул Өнүгүү партиясынан талапкер Абдывакапов өзүнүн чакан бир ушул чогулуштарында Ташиев жөнүндө туура эмес бир маалыматтарды, жамандоо маалыматтарды айтып жүргөндүгү үчүн Ташиев ошол жерге сүйлөшүүгө барган деген маалымат жүрөт. Бунун канчалык чындыгы бар? Жок, мен бул жерде ал нерсени мен мурдатан эле угуп жүргөм. Бирок бул жерде анын ал сөз боюнча сүйлөшөйүн деген оюм деле жок эле. Бул өзү мени чакырып атпайбы? Өзү мени чакыртып атпайбы? Келип кетсин деп. Анан мен макул деп бардым. Эми бул кишини манапты. Атабеков айыл өкмөтү, Жалал Абад шаары баары билет. Бул ким экенин, кандай адам экенин, кандай иштер менен шугулданып жүргөнүн. Бул кишинин өзүнүн кайман аты бар, кличкасы бар адам. Анан кийин ошентип эле өзүнө өзү чапкылап ургулап алып туруп, мага күнөөлөр кылдат. Мындан башка дагы провокация болушу мүмкүн да. Билесиздер, мага деген провокация өтө көп болот ар дайым. Шайлоонун ушундай шайтан оюндары башталды да. Ошондуктан мен эми айтып кетер элем, Кудай баардыгына инсап берсин. Кудай баардыгына ыйман берсин. Ушундай туура эмес, жаман иштерге барган адамдардын баардыгын Алла Тааланын өз ордуна коет деп билем. Мына азыр Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында териштирүү иштери башталыптыр. Мен ойлойм, алар териштирип аягына чыгат. Алар билет. Экспертиза деген бар. Следователь дегендер бар. Алар баарын териштирсин, көрсүн. Эмне болгонун. Эгерде ошол жерде атайлап бир камера даярдап койгон болсо, камераларды алсын ошону. Мен айтар элем ошо следовательдерге, барып ошол жерде камералар болсо алсын ошону, көрсүн. Эгерде ошол жерде мен аны ал атайлап мени провокация кылдырып чамасы урдургусу келген. Кудай сактап, мен дагы ага кол көтөргөн эмесмин. Капыстан кол көтөрсө, тимеле такыр башкача болмок да. Булар ошону каалашкан эле да. Бүгүнкү күндө сиз менен мушташып кетти деп аткан Абдывакаповдун бүгүнкү күндө ушул ооруканага жеткирилгендиги жана анын ушул башы чайкалып, ошондой эле кабыргасы сынды, ошондой эле кан кетүү болду деген маалыматтар дагы жарыяланып кетиптир. Анан мен сизди өзүңүздү карап турсам, эч кандай деле ушул бирөөнүн кабыргасын сындыра койгон же болбосо ушул башын чайкай койгон кишинин өзүндө дагы ушул мушташуунун кандайдыр бир көрүнүштөрү болуш керек. Мен сизден андайды байкабадым. Деги эле ушул айтылган маалыматтын канчалык чындыгы бар? Шайлоонун учурунда, мына шайлоого жакын калган күндөрү ушуну атайлап уюштуруп атышат да. Мен айтып атпаймынбы? Кудай сактасын, булар дагы жаман башка иштерге да барышы мүмкүн да. Себеби бул криминалдар ар түрдүү иштерге барып жүрүшкөн. Бул адамдардын камалганы, эмне үчүн камалганын, кантип иштер менен камалганын, грабежун, ташыган заттарын жана башкалардын баардыгын эл баары билет. Мен азыр угуп атам, да чалап угуп атам, билбейм. Ал туура эмеспи? Азырынча менде толук маалымат жок. Мага айтып атышат, ал дагы арыз жазыптыр. Мен анын чөтөгүнө $20,000 алып коюпмун. Эми ушул эми каяка болсун, мен эми ошо бирөөнүн колуна, чөтөгүнө кол салып ала турган адаммын. Мен бирөөдөн бир акча ала турган адаммын. $20,000 эмес, 20 тыйынын мага кереги жок.
Ошондуктан мен ойлойм биздин коомчулугубуз муну туура түшүнөт го деп ойлойм. Туура түшүнүп, ар кимдин өзүнүн баасын берүүгө шашылыш керек да. Мен ушу кызыктар экен, мага ушундай кызыктар экен булар. Мен саясатчы катары бүгүнкү күндө биздин партиянын коомубуздагы орду өтө барандуу болуп кетип атканын сезип атышат да. Көптөгөн партиялар сезип атат биздин азыр ушундай барандуу болуп, алар утулушка ээ болушун сезип атат да. Анан ушундай провокациялар чыгарып атышат. Мен ойлойм баардыгы өзүнүн баасын алыш керек да. Мына ушундай учурда сизди коомчулук эми ушул маалыматтарды угуп алып, ар кандай кабыл алып атат да, өзгөчө бүгүнкү күндө Республика Ата Журт партиясынын шайлоочулары. Мына ушуларга өзүңүздүн жеке кандай кайрылуу жасайсыз ушундай шайлоо учурунда? Урматтуу шайлоочулар, урматтуу мекендештер, мына көрүп атасыздар, ушундай өтө ыплас, өтө туура эмес жолдо саясий күрөшкө чыккан адамдар туура эместигин көрсөтүп атышат да. Саясатка чыктыңбы? Саясатта таза болуш керек. Саясатта бирөөнүн артына жашынып, бирөөнү провокация кылып, бирөөгө бир нерселерди илип туруп, анан саясатка чыгам деген бул туура эмес. Мен ойлоймун, урматтуу шайлоочулар, урматтуу эл журт, дагы бир жолу айтып кетермин. Мындай нерселер дагы болушу мүмкүн. Дагы болушу мүмкүн. Эртең менин балам асылышы мүмкүн. Кудай сактасын. Эртең ошо кандайдыр бир мага кол салышы да мүмкүн. Ошондуктан мен сиздерден суранып айтып кетемин, мындай провокацияларга көңүл бурбаңыздар. Кудай буйрса, дагы мына бир апта убакыт калды. Шайлоонун тынч, эч кандай ызы чуусу жок, мамлекетибиздин, коомубуздун тынччылыгын сактап өткүзүп алсак, мына ошол биздин чоң жеңишибиз болот. Камчыбек мырза, сизге чоң ыраазычылык билгизели, ушундай убактыңызды бөлүп, кеч экендигине карабастан маалымат бергениңизге, жана буну бүгүнкү телекөрүүчүлөр өздөрү көрүп, бүгүнкү күндө ал кишинин кылган бүгүнкү күндө кадамдарын эл өзү баасын берер. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Ошондой эле эскерте кетчү нерсе, биз эртең атайын журналисттик иликтөө кылып, мына ушул бүгүнкү күндө ооруканада жатат деген Абдывакаповдун акыбалы жана ошондой эле анын экспертизасын чыгарган дарыгерлер, ошондой эле бүгүнкү күнү аны карап жаткан дарыгерлер менен дагы байланышып, эртең атайын толук маалыматты берүүгө аракеттер жасамакчыбыз. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфирде амандыкта көрүшөлү.